үстүбүздөгү жыл мына ушундай аталыш менен башталган. Мамлекет өзүнүн мамлекеттүүлүгүн бекемдеш үчүн үй бүлөгө, коомдогу тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жагдайына көп көңүл бурушу зарыл. Бул маселелер мурдагыдай расмий ыкма менен дайны жок даңазаланып, тапталган жол менен талкууланбастан, элге жугумдуу мазмунда болушуна аракет кылган жаңы агым пайда болду. Ушуу менен экинчи ирет Бак-Дөөлөт коомдук фондусу Кыргыз улуттук университети менен биргелешип, айта керек үстөлдө улуттун биримдиги, ынтымагы, үй бүлөсүнө көргөн камкордугу калк ичиндеги билгилердин колунда экендигин баса көрсөткөн илимий таануучулук конференциясын өткөрүп жатышат. Өткөн конференцияда өңчөй аксакалдар, урмат сыйдагы карыялар катышып сөз сүйлөсө, бул жолу орто муун менен жаштарга басым коюлган. Конференцияда чыгып сүйлөгөн элимпоздор, жеке ишкерлер, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер улуттун биримдиги жана үй бүлө жагдайы жөнүндө терең ойлондура турган омоктуу ой пикирлерди билдирип талкууга алышты. Илимий таануучулук конференцияны Кыргыз улуттук университетинин ректору профессор Искендер Исамиддинов ачты. Быйыл биздин президентибиз Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин 12-нчи жылды үй бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарыя кылды эле. Ошол ынтымакты, тынчтыкты, кечиримдүүлүктү алып келүүдө биз билгилер эмне ойлорубузду айтып, элди, журтту ынтымакка чакырабыз. Канткенде элибиз ынтымакта болот. Канткенде биздин мамлекетибиз гүлдөгөн мамлекетке айланат, алдыга жылат деген чоң ой. Ошо ойлорду ишке ашыруу үчүн айта керек тартып, Кыргыздын интеллигенциясы, Кыргыздын билармандары, Кыргыздын улуулары, аксакалдары, эл мугалимдери, Кыргыздын чыгаан жигит кыздары мына бүгүн биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин чоң залында ой бөлүшкөнү олтурабыз. Бул ойдо үй бүлөнүн салымы канчалык, ынтымак болуш үчүн үй бүлөнүн салымы кандай, биримдик болуш үчүн үй бүлөнүн салымы кандай, биздин ата мекен, биздин очогубуздан, биздин үй бүлөдөн, биздин үй бүлөнүн ынтымагынан башталат деген ойду бүгүн сиздер менен ортого салып, бөлүшүп, бир жакшы таянактарга келсек деген пикир. Анда ишибизди баштап, Мелисбай, сөздөрүңдү бере берсең, эл билгилери сиздерге жакшылык, ынтымак, элибизде ырашкерчилик. Анан Кыргыздын бир жакшы макалы бар. Калк ордунда, кан тактысында болсун деп. Элибиз, журтубуз аман болсун, жакшы ойлорду ортого төгүп, элибизди ынтымакка чакырып, кечиримдүү бололу деген ойду ортого төксөк. Рахмат сиздерге. Конференцияда тамыры күчтүүнүн өзөгү күчтүү деген темадагы баяндама менен Бак-Дөөлөт коомдук фондусунун президенти Мелис Мураталиев чыгып сүйлөп, тамырына аяр мамиле жасаган улут гана өзүнүн келечегин түптөй алат. Кыргыздын уюткусун алып жүргөн билгилер жок эмес. Эгер жетишсиз болсо, анда улуттун уюткусун кармаган билгилерди жаратышыбыз керек. Бизге бар болгону туура багыт жана максат керек деген кызыктуу ойду айтты. Улутту улут кылып турган 3 негиз бар. Ошол 3 негиздин бирөөсүн гана эгер жоготуп алса, же ал негиздерден алыстап калса, анда ал элди улут деп атаганга болбой калат. Ал негиздер кайсыл? Улутту улут кылып турган албетте улуттун тили. Экинчиси анын маданияты, каада салты. Үчүнчүсү эң негизгиси бул улуттун турмуштук тажрыйбасы, басып өткөн жолу, же болбосо тарыхы. Ошол 3 негизди бүгүн биз кыргыздар кандай баалап, кандай барктап атабыз. Ушул 3 негизге жооп берип атабызбы? Буну айткандын себеби анткени биз эгемендүүлүккө жеткенден бери, акыркы 20 жылдан бери биздин өткөн жолубузга бир аз иликтөө салсак, биз эмне жоготтук, эмне таптык деген суроону айткым келет. Себеби эгер адам өзүнүн баскан жолун
баскан жолуна сары эсеп салбаса, иликтеп турбаса, анда анын өнүгүүсүн аныктап айтыш оор болот. Бүгүн биз ошол жана улуттук негиздер жөнүндө сөз кылат элем. Мисалы, ар бир улуттун өзүнүн тамыры бар. Эгерде биздин улут катары тамырыбыз күчтүү болсо, анда өзөгүбүз күчтүү болот эле. Ошол тамырга эгер доо кете баштаса, анда улут өзүнүн улуттугун жогото баштайт. Өзүнүн улуттук таандыктарын, өзгөчөлүктөрүн жогото баштайт. Ошол өзгөчөлүктөрүн жоготкон улут анда улут болуп саналбай, кайсы бир элдин ошол кабыл алган тилин же каада салттарын, маданиятын кабыл алса, ошол элдин курамына кирип сиңип кетет. Илимде ал түшүнүктүү ассимиляция деп коет. Мына бул жерге чогулуп атканыбыздын баарыбыздын мен ойлойм бирден бир максатыбыз ушу келечекте биздин мамлекетибиз, кыргыз эли өзүнүн улуттун таандыктарын жоготпогон, улуттук мамлекет деген макамыбызды жоготпогон татыктуу келечекке кадам шилтейли деген максатыбыз бар. Адамдын көөнү менен акылы, адамдын сапаты менен кызматы, даражасы менен ой толгоосу, тамыры менен келечеги, таажысы менен тагы, ырысы менен бакыты, багыты менен келечеги шайкеш болбой турат көпчүлүк учурда. Ошол шайкештиктер жоголгондо коомдо бузулуу пайда боло баштайт. Эгерде биз өзүбүздүн тамырыбызга туура мамиле берип, тамырыбыздан туура азык ала баштасак, анда биздин коомдо шайкештиктер көбөйө баштайт. Шайкештиктер, жогоруда айтылган шайкештиктер көп болсо, анда коомдо ирет да, тартип да, өнүгүү да болот. Кыргыз элинде, көчмөн маданиятында башка элдерде жок болгон асыл сапаттарыбыз бар. Бул кайсы сапаттар? Бул кайраттуулук, туруктуулук, эр жүрөктүк, ар намыс, тайманбастык, ошол эле баатырдык. Биз аны ар дайым эле согушта эле колдонуп келген эмеспиз. Эгерде бүгүнкү турмушубузда биз ушул сапаттарды билим алууда, өндүрүштө, саясатта жана башка тармактарда эгер ушул сапаттарды толугу менен колдонсок, туруктуу болсок, намыстуу болсок, ардуу болсок, эр жүрөк болсок, анда биздин турмушубуз оңолот эле деп мен ойлойм. Эгемендүүлүккө жетип, ошондон бери өнүгүү жолубузга түшүп, өзүбүздүн тамырыбызга туура мамиле жасабай, улам сырттан келген акылды, сырттан келген билимди, сырттан келген маданиятты, сырттан келген коом түзүлүштү дагы өзүбүзгө басымдуу түрдө кабыл алууга аракет кылып атабыз. Биз ошолорго окшоп өнүгүп өскүбүз келип атат. Бирок тилекке каршы ошо 20 жылдын ичинде биз ошол маданиятты кабыл алдык, башка тилде сүйлөдүк, башка диндерди кабыл алдык. Коом түзүлүштү да аларды кандай кылып өзгөрттүк. Бирок биз баарыбыз алар болуп кете алган жокпуз. Биз Швейцария болуп кете алган жокпуз, Малайзияда болгон жокпуз. Биз кыргыз эле ойдон калдык. Эң бизди өкүнтө турган маселе, бүгүнкү күнү биз кыргыз да болбой калдык. Кыргыз болуудан алыстап баратат. Ошон үчүн кыргызды кыргыз кылуу улуу иштин башында ушу кыргыздын улутту уюта турган билгилер деп биз эсептейбиз жана сиздерден суранат элек ушу улуттун келечеги тууралуу кам көрүү эмитен башталса. Мына биз келечегибизде эгер чыныгы Кыргыз Республикасы деген атыбызга заты жарашкыдай болсо, эгер ошону кааласак, анда кыргыз элинин маданияты кыргыз маданиятындай болуш керек. Кыргыздын дүйнө таанымы, кыргыздын коом түзүлүшү, кыргыздын салттары, кыргыздын тили, бардык биздин улуттук негиздер өзөгүндө болуп туруш керек. Ошол өзөгүбүз бекем болсо, калган сырттан келген дүйнөнүн өнүгүүсү ушундай бир ылдамдык менен кетип баратканда биз артта калбашыбыз керек. Сырттан дагы көп нерсе алыш керек. Бирок аны иликтеп, тактап, тастыктап туруп, биздин өзөгө, биздин тамырга доо кетирбегендей кылып, айкалыштырып, ширештирип, анан биз өзүбүздүн өнүгүү жолубузга түшсөкпү деген аруу тилек бар. Эмесе сөздүн аягында ушу бүгүнкү конференциянын бирден бир максаты улуттун уюткусу билгилер. Ушу улут маселесине көз карашыңар. Кимдин канчалык салымы, кызматы өтүп атат. Ошо туурасында сөз кылалы дедик элек. Бүгүнкү күнү билгилердин биримдиги деген чоң маселе турат. Биз билгилердин биримдигин жарата алабызбы? Бизде билгилердин биримдиги барбы деген чоң суроо бар. Мен муну айтып атканымдын себеби,
биримдик деген түшүнүккө дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү бургум келет. Кыргызда сөз айтылып келет, ынтымак, биримдик. Өкө шайкеш айтылат. Өкө же болбосо кош сөз деп кээ бир жерлерде ушул эки түшүнүктү бир эле мааниде колдонушат. Мен айтар элем, ынтымак менен биримдиктин айырмасы чоң. Туура, бизде ынтымак бар, ынтымактуу калкпыз, ынтымактуу элбиз. Бирок бизде чыныгы биримдик бир аз аксап атат. Себеби ынтымак бул бир негиздүү маселени кармаган алака. Биримдик бул баалуулуктардын төп келиши. Эгерде биздин баалуулуктарыбыз төп келсе, багыттарыбыз, көксөгөнүбүз, тилегибиз төп келсе, анда бизде чыныгы биримдик болот. Билгилер, биримдикке келиш үчүн 3 кадам бар. Эң биринчиси бул биримдикке жакшы ой келет. Биримдикке келиш үчүн биринчи ойду табыш керек. Биз 20 жылдан бери ушул ойдун тегерегинде көп иш аракеттер жасап, улуттук идея деген түшүнүк менен көп аракет жасап көрдүк. Дагы эле табыла элек. Экинчи кадамы биримдикке бирдиктүү максат керек. Качан гана бир жалпы улуу максат болгондо, ошондо бир максаттын тегерегинде биз биримдикке келе алабыз. Үчүнчүсү ошол биримдиктин негизин түзгөн, ошол биримдикке кире турган ар бирибиздин баалуулуктарыбыз төп келиш керек. Демек баалуулуктардын төп келиши. Ошол 3 кадамдын биринчи кадамы ойдон баштар элек. Мен айтар элем, бизге азыр билгилерде, биз жалпы улуттук деңгээлде алып караган жокпуз, бирок билгилердин ичинен, билгилердин биримдиги эмнеден башталыш керек дегенде, эгерде биз ойдон баштасак, анда мен айтар элем, жогоруда айтып кеткендей, билгинин бардык билгилердин кайсы гана тармакта, кайсы гана чөйрөдө кызмат абалына карабай, эгер ал билги болсо, анда анын бир улуу касиети бар. Ал улуттун уюткусу. Улутту уюта турган касиетке ээ. Бизде билгилерде биримдик жок болгондуктан бизде коомчулукта көптөгөн багыттар, көптөгөн саясий көз караштар, көптөгөн баалуулуктардын негизинде коомдор бөлүнүп атат. Ошол эле кыймылдар, коомдук уюмдар жана башкалар. Ошон үчүн, ошондой көрүнүш болбош үчүн, ошол улутту, жалпы элди бир негизге, бир багытка уюта турган чоң милдет бул билгилердин гана колунда. Билгилер ошондуктан улуттун уюткусу. Ушул ойду биз сунуш кылат элек. Эгерде билгилер ушул ойду кабыл алса, чындап эле ар бирибиздин коомго, улутка кошкон салымыбыз бул бириккенде, ошондо биз кубаттуу күчкө айланат элек деген түшүнүктү кабыл алсак, анда ошол ойдун негизинде билгилер биримдикке келсеби деген тилек эле. Ал эми Акнур жаштар тобунун ишкери, психолог Айжан Чегебаева улутту бириктирүү, биримдикке, улуттук кызыкчылыктарды сактаган нукка салуу үчүн билгилер алдыга максат коюшу зарыл деген ойду айтты. Жана эңсөө, каалоо жана тилектен улуу максаттын айырмасы бар экендигин, кыргыз элиме кызмат өтөйм дегендер максатка умтулуу иш аракетин жасаш үчүн кайсыл баскычтарды басып өтө алат деген суроого жоопту чечмеледи. Ар бир адамдын жашоосуна максаттар бар. Алар кандай жана эмнени көздөгөн максаттар? Азыркы учурда карапайым кыргыз бүгүнкү күн менен алек болсо, жаштардын басымдуу көпчүлүгүнүн максаты мансап, турак жай, унаадан алыс кетпейт. Букара кыргыз күнүмдүк көр тиричиликтин тузагынан чыкпай турган жагдайда болсо, эртеңки келечекке кам көрүп, бүгүнкү күндү тууралай тургандар кимдер? Албетте билгилер. Билгинин да күнүмдүк жашоосу, үй бүлөсү, дүйнө байлыкты камтыган көздөгөн максаттары жок эмес. Бирок билгим өз наамына тете болуп, үй бүлөсүнө гана кам көрбөстөн элдим, келечекти, урпакты ойлогон абзел. Психология илими тактап жаткандай максаттар 3кө бөлүнөт. Узак мөөнөттөгү, орто мөөнөттөгү жана кыска мөөнөттөгү максаттар. Бул баарыбызга маалым. Бирок биз ушул жерден мындайча толуктоо киргизмекчибиз. Орто жана кыска мөөнөттөгү максаттар адамдын жеке, күнүмдүк турмушуна тийиштүү максаттар болсо, узак мөөнөттөгү максаттар адам жашоосунда бүт эмгегин, мээнетин, кубатын, өмүрүн арнаган туруктуу максаттар. Аларды биз бийик максаттар дейбиз. Ал эми билгилер үчүн бийик максаттар бул элге, урпакка, келечекке болгон кызматты деп эсептейбиз. Бул кызмат адамга аброй, салмак жана кадыр-бар алып келет. Элге кызмат бул жашоо тиричиликти, адамдын көңүлүнө жакшы нерсени, көңүлүн көтөрүү, жашоого, жакшыга үмүттөндүрүү.
адамдын эс акылына таасир этчү иш кызматы. Эл керегине жараган эр азамат бол деп аксакалдарыбыз бата беришкен эмеспи? Бүгүн көпчүлүккө элдин жүгүн көтөрүш үчүн сөзсүз эле бийликке, депутаттыкка, президенттикке баруу зарыл болуп калгансыйт. Бирок кыргыз бел тутар азаматтар жок эмес. Бийлиги жок эле. Өз күчү менен элине кызмат кылган инсандардын эмгеги көрүнүп калды. Келечекке кызмат бул өрөөндү, калааны гүлдөтүп, шайкештигин сактап, баалуулукту таап, аны асырап, муундан муунга өткөрүп берүү. Буга мисал деп бизге ата тектен мурас болуп сакталып келген Саймалуу таштар жана Орхон Энесай таш жазуулары деп эсептейбиз. Алардын баасы сөзүнүн мазмунунан сырткары ушунча кылым карытып, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келгенинде. Себеп дегени дүйнөдө не деген маданият, не деген чоң шаарлар согуштун, жогортулдардын аркасынан кыйроолорго учурап жок болушкан. Ал эми ошол доордогу башка өнүккөн элдердин териге, кагазга, жыгачка жазган жазуулардын көбү кыйратылып, изи калбай калбадыбы? Ошол мезгилде кыргыздын билгилеринин да келечекке кызмат кылган эмгектеринин бири ушул таш жазуулары деп эсептейбиз. Учурда сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө келечекке кызмат кылуучу билгилерибиз барбы деген суроо менен сиздерге кайрылмакчымын. Бул суроого ушул жердеги жана элибиздеги билгилер ой толгоп, жообун табат деген ишеничтебиз. Дагы бир кызматтын түрү бул урпакка кызмат. Урпакка кызмат бул акылды, даражаны, абройду бийик тутуу, аны сактоо, баалоо, өркүндөтүү жана ошого тете тукум өстүрүү, ошону менен бирге аны коргоо, негиз берүү. Муну айтканымдын себеби билгилердин көпчүлүгүнүн балдары өз аталарын жолун улантпай, өзүнүн тамырын тааныбай, салтын тутпай, бөлөк маданиятты, бөтөн баалуулукту тутуп, башка тилде эркин сүйлөп, ойлонуп, кыргыздын өзөгүн кармабай калды. Азыркы учурда багыттары ар түрдүү, дүйнөгө көз караштары бири-бириники менен келишпеген жаштардын топтору пайда болгону байкалып калды. Ушул топтогу жаштар көңүлгө албаган улуттук билим деген эмне? Улуттук билим бул жыл санап топтоп келген, тажрыйба менен аныкталган, жашоо менен бекемделген, табият менен шайкеш келген, тууралыкты негиз туткан, акылга, ойго, ишке чегерилип келген билим. Улуттук билим негиздүү ой толгоо алкагында, жашоо ыкмасында, дүйнөгө жана дүнүйгө көз карашында, кулк мүнөзүндө, жүрүм турумунда. Кыргыз элинин улуттук билимине бул тарых, санжыра, маданият, тил аркылуу келген билимдер кирет. Кийинки топ жөнүндө сөз кылсак, акыркы жылдары өзгөчө күч алып келаткан бул топтун негизги багыты болуп, батыштын маданиятын, коом түзүлүшүн, өнүгүү жолун иликтеп, кыргызга ылайык келгенин гана алуу менен улуттук билимдин негизинде келечек кыргыздын тамырында, өзөгүндө деген жаштар. Бул жаштар азыркы улуумондун кылган ишине иликтөө салып, кыргыздын кыргыз болуп сакталуусуна эмне иш жасадыңар деген айыпты коюшууда. Деги эле азыркы биздин коомдо багыттары, дини, баалуулуктары, дүйнө таанымы ар тараптуу болгон жаштар көбөйдү экенин эч кимебиз тана албайбыз. Келечек албетте жаштарда. Бирок улутка таандык негиздерден четтеген, өз ара биримдиги жок. Ар багыттуу жаштар кыргыздын келечегине кандай салымын кошо алат? Ошондуктан улуттун уюткусу болгон билгилер элге, келечекке, урпакка кызматты максат кылып, биримдикке келип, акыл менен сезимдин ширөөлүүсүнөн чыккан ар тараптуу акылдарды бир нукка салып, анын айкалышын таап, бирдиктүү күчкө айландырып, туура багытты бизге, жаштарга көрсөтүүңөрдү талап кылабыз. Рахмат. Кийинки сөздү баалуулук биригүүнүн негизи деген баяндама менен Бактылөт коомдук фондусунун касиет жаштар тобунун ишкери Атай Аблешовдо. Саламатсыздарбы, конференциянын урматтуу катышуучулары. Элибиздин арасында кыргыз элине эмгеги сиңген, атагы чыккан, улуттун келечегин ойлогон, өлкөбүздүн тагдырына кайдыгер болбогон ак жайылткан эр азаматтарыбыздын саны аз эмес. Ак жайылткан адам билбегенди билгизип, багыттап, жол көрсөтүп, элдин жүгүн көтөрүп, туңгуюктан чыгарган адам. Бул адамдын жүгү элдин жүгү, келечектин жүгү. Мындай адамдар кыйынчылыкка карабай, көрөгөчтүк менен жол башташат. Тоскоолдорго чыдап, элди үмүттөндүрөт.
Бул адамдын милдети тарашуудан жол таап, кыйынчылыкка чыдап, элдин жүгүн көтөрүп, жакшы жайга, туура жагдайга, өсүп өнчү шартка алып келүү. Бул адамдардын баасы келечекти көрө билгендигинде, туура багыт тапкандыгында жана ал жакка жол чапкандыгында. Анын баасы эмгегинин үзүрүндө. Ар бир адамдын өзгөчө тереңдиги, улутка таандык сапаттары, мүнөзү, басымы болот. Ошонун баарысын чогултуп бир сөз менен айтканда, адамдын жан дүйнөсүнө жакын, тереңден келаткан сезимге бай баалуулугу болот. Негизи баалуулук деген эмне? Баалуулук бул адамдын жан дүйнөсүнө жакын, көңүлүнө төп келген, акылы менен такталган, талап менен кубатталган, коом сыйлаган, эл дем берген, колдогон, коргогон, таамайын таанып турган негиздер. Кыргыз эли кайсыл баалуулуктун негизинде жашап келген деген суроо бизде пайда болбой койбойт. Элибиз нечен жылдар бою тууралыкты, туура жашоону баа тутуп, ошол баалуулук менен биримдикте жашап келишкен. Тууралык бул Кудайдын мыйзамын таанып, жалгыз Кудайга сыйынып, жаратылыштыктагы шайкештикти бузбай, таразаны тең кармап, акыйкатты таанып жашоо. Мисалы, тууралыкта турган үй бүлө мүчөлөрү биримдиктүү болуп, өз ордуларын туура билип, ар кимиси өз милдеттерин туура аткарган. Кыргыздын жашоосунда акыйкат үчүн күрөшүү, чындыкты коргоо, элине кам көрүү, жерин мекенин коргоо, таамырды таанытуу, билимди баалоо, сөз багуу деген сыяктуу сапарттарыбызды кармап келгендиги үчүн Кыргыздан үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган Айкөл Манас чыккан. Билимдин кенчин тапкан Жусуп Баласагын чыккан. Келечекти таамай айткан олуялар, багыттап жол көрсөткөн акелер, элибиз үчүн жан аябаган баатырларыбыз, көйгөйлөрдү чече билген көсөмдөрүбүз, өсүп өнүгүүгө багыт тапкан билгилерибиз чыккан. Азыркы учурда элибизде басымдуу баалуулук эмне? Бул акча жана мансап. Ошону топтоо, ошого жетүү, ошону көбөйтүү. Мансап үчүн бирөө-бирөөнү өлтүрүп атат, алдап атат. Мансап үчүн бир туугандар бет карашпай калган учурлар да кездешет. Жашоонун негизи акча, мансап, бийлик деп жүрүп бирөө мекенине батпай Москвада жүрсө, бирөө элинен куулуп Минскиде жүрөт. Баалуулук өзгөрсө, коом өзгөрөт, жагдай өзгөрөт, шарт өзгөрөт, эл өзгөрөт. Эң бийик таза баалуулук бул кылымды карыткан, жашоого негиз болгон өзөктүү баалуулуктар. Билгилердин жашоосу тууралыкта болсо, кылган иш кызматы таза, өзөктүү, кубаттуу. Билги тууралыктан тайса, сөзүндө, кылган кызматында калпсыздыктар, келишпөөчүлүктөр көп боло баштайт. Ошондон улам анын айткан сөзү менен кылган иши келишпейт. Ал билги ишеништен кетет. Андан соң кадыр барктан кетет. Азыркы учурда элге таанылган көп билгилер элдин ишеничинен, сый-урматынан кетти. Сый-урматтан кеткен билги коомдо, элде барксыз, баасыз. Ал билги өзүн таасирлүүмүн деп эсептегени менен, анын таасири анын жанындагы көз каранды болгон адамдарга эле. Анын көрүнүшү менен кубаты дал келбейт. Жалгыз дарак токой болбойт эмеспи? Андыктан элибизде айтылгандай 40 чырпыктай биригип, иш баштооңорду талап кылабыз. Адамдын жашоосунда өзгөрүү кенен болот. Адамдын жашоосунда тууралык дагы болот. Адамдын жашоосунда кыйроолор дагы болот. Акылдын кыйроосунда адамдар көп жоготот. Амалдын кыйроосунда адамдар аз жоготот. Баалуулук кыйроосунда адамдар бүт жоготот. Акыркы убакта биз баалуулуктун кыйроосуна өтө чукул келип, эмне деген жоготууларга туш келдик. Эгер иликтесек, биз күнүмдүк тирликтин тузагына түшүп, түбөлүктүү баалуулуктарга көңүл бурбай, майдаланып калдык. Азыр биз кыргыз элине сөз өтпөгөн кубатсыз билгилер эмес, кубаттуу, күчтүү билгилердин акылын жана сезимин ойготуп, эл үчүн кызмат кылуусун талап кылабыз. Келечек үчүн ой толгоп, келечек үчүн иш түзүмдү түзүүгө чакырабыз. Урпак үчүн кызмат кылууну зарылчылык деп эсептейбиз. Рахмат. Адам жана үй бүлө тарыхый жаңы шартта деген баяндама менен философия илимдеринин доктору, социология профессору Хусейин Исаев агайыбызга беребиз. Кыргыз болуп өзүнүн тегине, урухий дөөлөтүнө, тарыхына, философиясына көңүл буруп, ошону жашоонун ыңгайына айлантканда гана кыргыз алыскы жакынкы кошуналар менен тең ата болуп, мыкты жашап кетерине жол ачылат. Мен буга өзүмө ишенгенде ишенем.
ошон үчүн o залda отургандардын баарыңыздарды куттуктаймын. Сиздер жол баштоочуларсыздар. Мынакей залда студенттер де отурат. Мына студенттер де отурат. Мына ореги Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги гуманитарлык факультетинин деканы баш болуп, студенттер ушул жерге кызыгып келип, угалык эмне болот экен деген дагы. Бул жакшы жышаан. Биз жаштарыбызды жаңызча, кыргызча тарбияламайынча биз өнүгө албайбыз. Бул дагы эки жерде эки деген сыяктуу эле сөз. Мен маселени адам жана коом деп, адам жана үй бүлө деп койгонумдун негизги дагы себеби адам маселеси тамыры терең, көп жактуу, татаал, эс акыл, аң сезимдин калыптанышы, өнүгүшү менен тыгыз байланыштуу маселе. Жан менен дененин, ички менен тышкынын, адам менен ааламдын, адам менен жараткандын биригүү кошулуу аркылуу бу дүйнө материянын түбөлүк оюнан кутулуу жөнүндө окуулар адамзат жер бетине жаралгандан эле калыптана баштаганы илимде белгилүү эмеспи? Батыштын окумуштууларын демилгеси менен адам таануу акыркы 15 жылда өтө кеңири тараган. Кыргыздын макал лакаптарында дагы адам маселеси эң кеңири айтылган. Мынакей жарыяланган 1500 макал лакаптар учкул сөздөр деген китепте 176 сөз адам менен байланышкан экен. Кыргыздын макал лакаптары. Адамдын касиеттери, адам кантип адам болот? Адам кайсыл убакта адамдардын сыйлоосуна, урматына ээ болот? Ушунун баары тең макал лакаптарда айтылган экен. Ал эми баатырлар жөнүндө 100дөн ашык макал лакап бар экен. 100дөн ашык. Мынакей биз айтып аткан билгилер деген ошо макал лакаптарга сугарылып, элим үчүн кызмат кылайын, жеримдин бүтүндүгүн сактайын деп макал лакаптарды тукумдан тукумга уланып келаткан, муундан муунга жайылып келаткан акыл эсти негизи өзүнүн акылынын жан дүйнөсүнүн жемишине айландырган адамдан гана адам үчүн кызмат кылат деп бирдемени үмүттөтсө болот да. Ошон үчүн чыгыштын окумуштуулары, чыгыштын алимдери жана чыгыштын адамдары адам жөнүндө, өзү адам жашаган коом жөнүндө укмуштуудай нерселер айтылган. Тилекке каршы 1,5 кылым бою алар биз үчүн жабык болгон. Улуттун, уруктун туу чокусу, Манас эпосу баш болгон тармактык эпостордон баштап бир кайрык макал лакаптарга, санжыларга, комуз күүлөрүнө, оймо чибилерге, боз үйдүн жасалгаларынын ат жабдыктарына чейин кыргыз адамынын бүтүндөй тагдыры, нарк насили, дүйнө таанымы, таалим тарбиясы сиңирилип, чагылдырылып, уюп калган. Биз өзүбүздү мамлекеттүүлүк салтыбызды, урук дөөлөт башатыбызды, тарых булагыбызды, каада салтыбыз менен ошол көркөм дүйнөдөн табышыбыз бышык. Кыргыз элинин салттуу руханий маданиятында адамдын ички жан дүйнөсүнө карай тереңдөөсүнө ылайык адам анын жеке аң сезиминин, акыл эсинин инсандык жактан өсүп өнүгүүсүнүн жана социалдык табиятынын калыптанышынын өбөлгөсү болуп, анын табигыйлуулукка, намыстуулукка, теңдикке умтулуусу болуп саналат. Айтылгандын баары кыргыздын адамды уулун, кызын тарбиялоонун, үй бүлөлүк турмушту уюштуруунун акыл нарыктуу булагы болуп, нечен кылымдарды карыткан эмеспи? Мен бул жерде адам жана үй бүлө дегенде, менин терең түшүнүгүм боюнча адам эң баарында үй бүлөдө калыптанат. Канчалык үй бүлө ата салтын улап, баласын тукумун дулай турган деп тарбиялаган болсо, коом да ошончолук саламатчылыкта болот. 90-90 жылдардын башында эбегейсиз чоң жана кубаттуу Совет державасы бир ок жебей, жана адамдын каны төгүлбөй, тарыктын талабы Теңиримдин буйругу менен кулады. Кыргызстан жана башка дагы 14 азаттыктагы мамлекет пайда болуп, ар бири өз алдынча өмүр сүрө башташкан. Андан бери 21 жыл болду. Анда төрөлгөн балдар 21 жашта.
Ошондогу 20 жаштагылар бүгүн 40 жашта, ал эми 40 жаштагылар 60 жашта. Демек, азаттыктагы Кыргызстан мамлекетинин акыркы 21 жылда көргөн күнү жыргалчылык азап тозогу акыркы эмгекке жарамдуу жарамдардын үлүшүнө таандык. Ал үлүш бүгүнкү жашап жаткан тирүүлөрдүн 3тен 2-син түзөт. Мындайча айтканда 61,1% деген демек. Азаттыктын алгаш жылдарында эркиндиктин чордонуна жыргап куунап мас болуп жүрдүк. Ошону менен катар Ош шаарынын 3000 жылдыгы, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Манас эпосунун 1000 жылдыгы Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен дүйнөгө дүңгүрөтүп, урухий дөөлөтүбүз туу чокусу татыктуу белгиледик. Мунун баары кыргыздар ким эле, ким болду деген суроолорго акыл калчап, сынчылдык көз караш менен талдап, эми ким болушубуз керек деген суроого изденүүгө нагыз түзүлгөн эле. Тилекке каршы мына ошол чоң майрамдардын баарында тең көлдөй чык болуп, тоодой эт болуп, ошолорду элге таратканыбыз менен сыймыктанып, ошо жакшы алгылыктуу майрамдардан биз жыйынтык чыгарып, элибиз каяка кантип, кандай күчтөр менен барыш керек айтканга жараган жокпуз. Мына ошол кезектеги элитанын жана башкаруучулардын билгилердин эң чоң күнөөсү ушунда деп эсептеймин. Адамдын улуулугу, ыйыктыгы, кайталангычтыгы атам замандан бери жер жүзүнүн бардык булуң бурчтарындагы ойчулдары, акылмандары, алимдери акыл калчап келишкен. Жана 21 кылымда уланууда. Улуу дүйнөлүк деңгээлдеги кемеңгер даанышман Чыңгыз Айтматов күйүп бышып айткан эле. Эзелтеден чечилбеген улуу талаш, канткенде адам улуу адам болот. Уралап жок ууса да ушул талаш, канткенде адам улуу адам болот. Ажалга көз жумса да ушул талаш, канткенде адам улуу адам болот. Адам жана үй бүлөнүн жаңы тарыхы шартталган ордо, жаңы кубулуштарга ыңгайлашуусу жөнүндөгү профессор Кусейин Исаевдин баяндамасында мамлекет тарабынан калкка кагаз жүзүндө көрүлгөн камкордук көп болгон менен иш жүзүндө ар ким өз тагдырын өзү чечип, коом бөлүнүүгө туш келгенин айтты. Эгемендүүлүктүн өткөн 20 жыл аралыгындагы мындай кемчиликтер кайталанбаш үчүн коомчулуктун активдешүүсү зарыл деген анын оюн Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басары Жылдыз Мамбеталиева улап, өлкөдө ар бир үй бүлө канчалык ынтымактуу жашаса, мамлекетте ошончолук күчтүү, кубаттуу болорун, ал үчүн укуктук базанын бекемделишине көңүл бурулушу керек экендигин билдирди. Чындыгында эле үй бүлөнүн бекемдиги, бакубат жашоосу мамлекеттин стабилдүүлүгүнүн жана өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири болуп саналат. Анткени өлкөнүн коомдук саясий абалы Кыргызстандын ар бир жаранынын үй бүлөсүнүн экономикалык турмуш тиричилигине жана жашоо маанайына жараша болот. Кыргыз элине улууларды урматтоо, үй бүлө очогунун отун тутанткан аял затына урмат-сый мамиле кылуу илгертеден уундан уунга өтүп келе жаткан салт. Кыргызстанда ар бир үй бүлө канчалык ынтымактуу жашаса, республиканын жалпы эли да ошончолук ырыс кешиктүү жашап, мамлекет да ошончолук күчтүү, кубаттуу болору бышык. Адатта эки адам бирге жашап, чогуу турмуш тиричилик куруп, балдар жаратып, багып чоңойтолу деп үй бүлө курушат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жубайлардын өз ара милдеттери, бала асыроо милдеттери, чогуу жашаган турак жайга жана иштеп тапкан мүлкүнө укуктары так аныкталган. Ал эми үй бүлөнү ар тараптан колдоо Кыргыз Республикасынын Конституциясында көрсөтүлүп, бул мамлекеттик үй бүлө саясатынын негизги багыты болуп эсептелет. Бул үй бүлөнү артыкчылыктуу социалдык коомчулук деп табуунун негизги кепилдиги болуп саналат. Ал эми Совет доорундагы конституцияларында үй бүлөнү мамлекеттик коргоо жөнүндө жобо жок болгон. Конституциянын 36-беренесине ылайык үй бүлө коомдун негизин түзөт. Үй бүлө аталык, энелик, балалык коомчулуктун жалпы камкордук предмети болуп саналат жана мыйзамдарда артыкчылыктуу коргоого алынган. Ошондой эле ар бир бала өзүнүн дене боюн, акылын, рухун, адеп ахлагын жана социалдык жактан өнүктүрүү үчүн зарыл жашоо деңгээлине укугу бар. Ар бир ата-эне же баланы тарбиялаган башка адамдар өздөрүнүн таалим тарбия жана каржы мүмкүнчүлүгүнө жараша баланын ар тараптуу өнүгүшү үчүн зарыл жашоо шарттарын түзүп берүүгө милдеттүү.
Ошол эле мезгилде мамлекет жетим балдарды жана ата энеси тарбиялоо укугунан ажыраган балдарды да багууга, тарбиялоого жана окутууга милдеттүү. Ал эми көп балалуу үй бүлөлөргө болсо мамлекет өзгөчө жеңилдиктерди жана жөлөк пулдарды берет. Ал эми Кыргызстанда жашы никелешүү курагына келген ким болбосун үй бүлө курууга укуктуу. Бизде ыктыярсыз жана макулдугу болбой туруп никелешүүгө жол берилбейт. Нике мамлекет тарабынан катталарын да белгилөө абзел. Бирок үй бүлөнүн социалдык маанисине Конституцияда көрсөтүлгөндөй мамиле кылуу алигиче түп тамырынан өзгөртүлө элек. Үй бүлө дүйнөлүк коомчулук тарабынан коомдук табигый жана негизги уюму катары таанылган менен анын ролу бизде мыйзамдуу бекемделген эмес. Андыктан үй бүлөнүн коомдогу ролун көтөрүү үчүн аны коргоонун конституциялык базасын күчөтүү зарылдыгы келип чыгууда. Үй бүлөнү энеликти жана балалыкты коргоо боюнча бардык социалдык программалар биринчи кезекте укуктук каражаттар аркылуу жүзөгө ашырылышы абзел экендигин да белгилөө зарыл. Үй бүлөнү коргоо Кыргыз Республикасында бүгүн курч турууда. Мамлекеттүүлүктүн калыптанышы, рынок мамилелерин киргизүү жана өнүктүрүү, демократиялык укуктук мамлекетти курууга болгон аракет үй бүлөнү коргоонун мамлекеттик саясатын артыкчылыктуу багыты катары аныктоону талап кылууда. Арине, экономикалык реформаларды жүргүзүүдө болуп жаткан кыйынчылыктар, ошондой эле демографиялык өсүштүн төмөндөшү үй бүлөнүн корголушунун бошоңдошуна алып келди. Үй бүлөнү коргоо милдети мамлекетти ушул багыттагы ишин күчөтүүсүн талап кылууда. Андыктан үй бүлөнүн корголушун мамлекеттик жөнгө салуу маселелерин иштеп чыгуу, үй бүлөнү мамлекеттик коргоону камсыз кылуу тутумун, түзүмүн жана принциптерин, анын конституциялык укуктук кепилдиктерин аныктоо зарылдыгы турууда. Башкача айтканда, мамлекеттик деңгээлде үй бүлөнү коргоо тармагында ыйгарым укуктарды белгилеп көрсөтүү керек болууда. Демек, ушул маселени курчтуу, үй бүлө тармагындагы мыйзамдарды өркүндөтүү, үй бүлөнү коргоонун конституциялык принциптерин жөнгө салуу зарылдыгы растоодо. Биз буга конституциянын жоболорун өркүндөтүү, колдонуудагы мыйзамдарды жакшыртуу аркылуу жетише аларыбыз абзел. Дагы бир айта кете турган маселе балалуу жалгыз бой энелердин, аскер кызматчыларынын, бирөөсү алимент төлөбөгөн ата энелердин, бала асырап алгандардын, чындыгында эле багууга материалдык мүмкүнчүлүгү чектелүү көп балалуу ата энелердин, студенттердин, жумушу жоктордун үй бүлөлөрүнүн жашоо турмушу оор. Ошондой эле алкоголизмге, баңги-затка жеңдиргендердин, кылмыш ишине баргандардын үй бүлөлөрүнүн турмушунда кыйындыгын айта кетүү зарыл. Үй бүлөнү коргоо конституциялык укуктун жана конституциялык мыйзамдын негизги жоболорунун бири. Мамлекеттин социалдык, атап айтканда үй бүлөлүк саясаттын негизги багыттарынын бир катары аныкталууга тийиш. Ал өзүндө үй бүлөнү колдоого багытталган экономикалык, уюштуруучулук башкаруу, социалдык, тарбиялоо, укуктук чараларды камтышы абзел. Үй бүлөнү коргоо жана аны мамлекеттик колдоо маселелеринин дурус жолго коюлбагандыгы ушул багыттагы мыйзам базасы натыйжалуу түптөлбөгөндүгүнөн улам болууда. Андыктан үй бүлөнү коргоо тармагында мамилелерди мыйзамдар аркылуу жөнгө салуунун алкагын кеңейтүү зарыл. Башкача айтканда, камкордук көрүү жана багып кароо жөнүндө, үй бүлөнү мамлекеттик колдоонун негиздери жөнүндө мыйзамдарда үй бүлөнү коргоо камтылган юридикалык негизги түшүнүктөрдү баяндоо, ошондой эле үй бүлөнү коргоо жаатындагы колдонуудагы мыйзамдарды эл аралык укуктук стандарттарга ылайык келтирүү зарыл. Ал эми үй бүлөнү коргоонун камсыз кылынышынын кепилдиги катары алардын укуктук камсыздалышын юридикалык кепилдиктери гана эмес, үй бүлөнүн ар тараптуу өнүгүшүнө шарт түзө турган экономикалык, саясий, рухий жана башка мамилелердин тутумун да түшүнүү абзел. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе уланта берели ишибизди кийинки баяндама менен үй бүлө жана мамлекет деген баяндаманы жасоо үчүн Бактылөт коомдук фондунун Ак Нур жаштар тобунун жетекчиси Болот Акматовго берилет. Үй бүлөнүн куту эмнеде? Үй бүлөнүн куту биримдикте, үй бүлөнүн куту баалуулукта. Адамдын жашоосундагы негизги нукту көп адам кармабай келет. Негизги нук адамга кубат, акыл жана жашоонун тереңдигин билгизет. Негизги нукту адам ой толгоосунан башталат. Адамдын ой толгоосу терең болуш үчүн адам балага мээрим төгүп, баланын ой толгоосун сезип, балага нуктуу ойду айтып, анын жашоого болгон көз карашын калыптандырса, ал бала нуктуу жашоосунда кармай билет. Жаштайынан адамды тарбияласа, жакшы сөзгө адамды малып турса,
багыттап акыл сөздү айтып турса, сапаттуу адамдардан таалим алса, туруктуу ойду берип турса, асылдуу адам болуп өсүп келет. Акылды акыл кылып чоюп келет. Ошондуктан коомду өзгөртөбүз десек, таза инсандарды тарбиялашыбыз абзел. Таза инсандын калыптануусуна мектеп, жогорку окуу жайынан мурун биринчи болуп үй бүлө негиз салат. Азыркы учурда үй бүлө куруу негиздерине көп маани бербей, жоопкерсиздик мамиле кылгандыгына далил болуп, 2010-11 жылдары ажырашуу башка жылдарга салыштырмалуу эң жогорку пайыз түздү. Жылдызым келишпесе ажырашып кетем деген ой менен түзүлгөн үй бүлө негизги жашоонун мыйзамдарына жооп бере албай, аттанганда эле ээрге кыйшык отуруп, үй бүлөнүн адебине туура келбей жатат. Үй бүлө куруу бул Кудайдын мыйзамына ылайык жашоону улантуу, ийиз калтыруу, тукум улап ата тектен келе жаткан баалуулуктарды, дөөлөт мурастарды, кылымдык тажрыйбаны, акыл эсти, жетишкендикти улап урпакка өткөзүп берүү. Ушуну менен үй бүлө баалуу, ушуну менен үй бүлө бекем, ушуну менен үй бүлө куттуу. Эгерде ушул айтылган сапаттарды өткөзүп бере албаса, үй бүлө барксыз, ажары жок, сыймыгы жок. Акылды ширештирип тукумга өөрүп, тукуму өзүнөн кубаттуу, күчтүү болсо, ал адам бул дүйнөдө өзүнүн чоң милдетин аткарган болот. Ал өзүнүн аркасынан кубаттуу, негиздүү из калтыргандыгы. Ушул жашоонун эң чоң түйүнү. Бул жашоонун чоң негизи жана кубаты. Үй бүлө куруу бул жашоону улантып, аркаңдан из калтыруу, же болбосо кылымдан бери чогултулган баалуулукту мурас кылып өткөзүп берүү. Ал эми үй бүлө 3 негизден турат. Бул салт, билим, талап. Салт бул эскичилик эмес, эзелтен бери келе жаткан, убакыт менен тастыкталган жашоо мыйзамынын эрежелери. Тагыраак айтканда, түгөйлөрдүн бири-бирине сый мамилеси. Андан улап ата энеге, улууга, касиетке, тереңдикке, сулуулукка, тазалыкка, аруулукка сый мамиле кылуу. Ушунун өзү салт. Жети атасын билүү, аны улантуу, башкача айтканда өз балдарын жакын туугандары менен бирге, биримдикте, ынтымактоо тарбиялоо болгон. Сый мамиле менен токтоп калбастан улууга, кичүүгө, алсызга, элге, жерге, жакынга кам көрүү. Бул дагы үй бүлөнүн милдети, максаты. Кыргыздын жашоосунда ата тектен келе жаткан салт жетик мыкты азамат жесирин жерге таштабайт деп, кароосуз калган жетим жесир кары-картаңдар болсо, аларды жакын туугандары өз карамагына алып, жайлоого, кышык-кыштоого көчкөндө кошо алып көчүп, өзгөчө камкордук, аяр мамиле жасашып, жакшы багышкан. Ушул өңдү майда көрүнгөнү менен негиздүү талаптарды аткаруу, андан улай тазалыкка, тууралыкка, өсүүгө, өнүгүүгө жана башка ийри талаптарды аткаруу менен салтты кармаган болобуз. Үй бүлөнүн экинчи негизи билим. Билимдин ичинде биринчиден салтты билүү, анын тереңдигин таануу, салттын, адаттардын ишаратын айтып эле койбостон анын терең маанисин ачып берүү. Мисалы Кыргызда боз үй тиккенде түндүгүн көтөргөнгө эркек киши жок болсо, кичинесине карабай, эркек балага карматып, ырымдап көтөрүшчү. Анткени эркектин жолу улук, эркек үйдүн ээси, аял үйдүн куту. Бул ата-бабалардан калган салт. Билимдин экинчи бөлүгү жашоонун негизги билимин алуу, адеп, тартип, тарбия. Билимдин үчүнчү бөлүгү өсүп өнчү билимди алуу, мектептин билимин, андан соң жогорку өзгөчө билимдерди алуу, илимге жетүү. Бул бөлүмгө токтолбой эле койсок болот, анткени азыркы замандын талабы экени баарыбызга айкын. Үй бүлөнүн үчүнчү негизи талап. Жашоо бул алуу жана берүү. Эгер алганын көп, бергениң аз болсо, жашоо таразасы бузулат. Адамдын жетишкендиги аз болот, убарасы көп болот. Көңүлү көтөрүлгөн учур азыраак кездешет. Адам көп учурда бул нерсени баамдай албашы мүмкүн. Бирок жашоонун кызыгы, ырахаты азая баштайт. Адам кубанычы ченелүү боло баштайт. Жашоодогу берүү менен алуу бул мээримди, кубатты, мээнетти, сүйүүнү жана башка ушул сыяктуу негизги күчтөрдү талап кылуу жана кайтарып берүү. Адам табияты башка бирөөдөн талап кылганды жакшы көрөт. Башка бирөөдөн талап кылуудан мурун талапты өзүнө коюш керек экенин көбүн эсе унутуп калгандай. Үй бүлө ата-эне берген мээримди,
кубатты, сүйүүнү, мээнетти биринчиден өз балдарына, андан соң жакындарга, элге, жерге толугу менен өткөзүп бербей, жашоо таразасын өзү бузуп, убарасын көрүп жатпайбы? Жогоруда айтылган үй бүлө негиздерин туура туткан, ошол нукта жетишкендикке, ийгиликке жеткен үй бүлө мамлекетке зор салымын кошо алат. Коомго болгон салымы акылга, тууралыкка умтулган таза инсандарды берет. Мамлекетке болсо өз элин, жерин сүйгөн, мекенчил, эли жери үчүн өз жанын аябаган мекен коргоочуларды берет. Мамлекетке болсо ата журттун өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө болгон, мамлекеттин кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан бийик койгон адистерди берет. Ал эми үй бүлөнүн негизги күчү болсо, бул уядан учкан шумкардын жүрөгүнө сүйүү орнотуу. Сүйүү менен берилген тарбиянын негизинде ата бабалардан мурас катары калган жерин сүйгөн, тарыхы бай элин сүйгөн, тилин сүйгөн, тууралыкты туу туткан асылдар жаралат. Үй бүлө менен мамлекеттин шайкештиги болсо, үй бүлө мамлекеттин бирдиги. Үй бүлөдөн тартип, тарбия, адеп, билим кандай болсо, мамлекеттин акыбалы, күчү ошого байланыштуу. Биз кыргыз эли ошол байланышты 20 жылдын ичинде жакшы түшүнүп калгандай болбодукпу? Башка коңшу мамлекеттерге караганда. Эгемендүүлүктүн жылдарында элдин күткөн үмүттөрү эмне үчүн талаага кетти? Кубаттуу иштин үзүрү кайда жоголду? Буга себеп өткөн 2 президенттин тең үй бүлөсүндөгү жашоо таразасы бузулуп, үй бүлө куту жок болду. Бүтүндөй 5 миллион элдин тагдыры 2 үй бүлөнүн колунда турбадыбы? Акыркы учурда көсөмдөн эмес, анын үй бүлөсүнөн корккон абалга келбедикпи? Элдин куту болгон билгилер жашоонун тереңин тааныса, өзүнүн кубаттуу күчүн келечекке жумшайт. Коомдун бузулушуна, бийликтегилердин аша чаап кеткендигине бөгөт боло алат. Бийликтегилерге өзлөрүнүн талабын бирдикте, бир күч болуп талап кылса, коомго өзгөрүү сөзсүз келет. Бирок билгилер чоң кубаттуу ишин ар бири өз үй бүлөсүнөн баштаган оң. Биз ушул кубаттуу башталып жаткан кубаттуу иш чаранын башында билгилер кубаттуу мээнетин арнайт деп толук ишенебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыздар, эмки баяндаманы жасоо үчүн маданият билгилери улутту сактайт деген баяндама менен Кыргыз Республикасынын композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокеев агайыбызга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Азыр алдында чыгып сүйлөгөн жана Ак Нур Касиет деген жаштар тобунун жигиттеринин сүйлөгөнүн угуп туруп, дагы келечектен үмүт этип калат экенбиз. Себеби бүгүнкү абалда бүгүнкү айрым жаштардын жүрүм турумдарын баскан турганын карап туруп кээде түгүнүп кетчү элек, анан ушундай жаштарыбыз бар экен, ушулар көбөйсө экен деген тилек турат да. Ана мен болсо мына маданият билгилери тууралуу бир баяндама даярдап койдум, муну окуп берейин. Коом өзгөргөнү баалуулуктар орун алмашып, жан дүйнөнүн ордуна мал дүйнө алдыга чыгып, билимдин артынан куугандын ордуна акча таап артынан түшкөндөрдүн аброю зор болуп, билгилердин ордун билимсиз бирок чөнтөг калыңдар каптады. Маданият деселе батыштын эбак таштандыга айланган зор зомурукту чагылдырган кинолорун, кулак мээнин кужурунун алган музыкаларын баа жеткис баалуулук катары эсептешип, туу туткан жаштар катмары пайда болду. Акыркы 10 жылдагы маданият тармагынын билгилери, балким көсөмдөсек да болот, деп мен эсептеген Айтматов, Касымбеков, Төлөгөн Океев, Малдабасанов, Жумакматов, Давлесов, Турсуналиев, ушу сыяктуу мен акыркы көзү өткөндөрдү айтып атам да, ошолор сыяктуу залкарлардын о дүйнөгө кетиши менен жашообузда кыргыз руханий дүйнөсүндө кандайдыр бир көңдөйлүк, боштук пайда болгону ого эле сезилип жатат. Карап турсаң, бүгүнкү ошол залкарларды да тана баштагандайбыз. Четинен унутта калып бара жатышат. Көпчүлүк жаштарыбыз алардын чыгармачылыгын билбей калышты. Билим жок туруп эле жазуучу, кино режиссер, композитор, ырчы, бийчи боло алам деген ишеним жаштардын мээсине орноп калды. Андалар Кудайдын берген табигый таланттын негизинде миңдин бир гана болушу мүмкүн. Билим керек, билектүү бирди жыгат, билимди миңди жыгат деген акыл кеп жөн жерден чыккан эмес.
Руханий байлыкты жаратуучуларды, жазуучу, акын, композитор жана сүрөтчүлөрдү айтып жатам. Өлкөнүн саясатына байланыштырбай сыртка сүрүп салганыбызга мына чейрек кылымга жакындап калбадыбы? Өлкөнүн руханий байлыгын аныктоочу жаратмандарды каратамаган жакырлардын катарына кошуп, жарга такап, көкүрөгү көңдөй дардаңдаган, көзүнө акчадан башка эч нерсе көрүнбөгөн, саясаттын сасык оюндарынан башы чыкпаган, чикебиздин манкурттарына айланып бара жаткан катмар пайда болду. Ушундай автоматсыз эле адамды жок кылып, коркунучтуу абалга келип калган учур айрым сакталып калган бир неки маданият билгилерин тынчсыздандыра койбойт. Ушундай оор учурда өрдөк жокто чулдук бий болуп, билимсиз дилетанттардын заманы келет экен. Айлаңарды карагылачы, баары эле жылдыздар, эстарда кино жылдызы, билимсиз режиссерлор, актерлор, билимсиз ырчылар, билимсиз акындар, жазуучулар. Орустарда бир жакшы кеп бар экен, незнание сила деген. Билимсизден улам искусствода укмушту жаратып жатабыз деп ойлошот ошолор. Жогорудагы тарыхый мисалдардан кийин мен эл билгилеринин биринчи кезекте руханий дүйнөсүнүн бай жана таза болушуна мамлекет бардык шарттарды түзүшү керек деп эсептейм. Ал үчүн биринчи кезекте маданият тармагына өзгөчө көңүл буруу зарыл. Театрлар репертуарын жаңыртып, көрүүчүлөрдү жан дүйнөсүн байытуучу багытка буруу, концерттердин сапаттарын оңдоо жана маданият министрлиги кеңеш түзүп атпайбы, ошону колдош керек. Маданият тармагын жаңы текстке көтөрүү боюнча концепция иштеп чыгуу жана башка. Кече эле 2-3 күн мурда өткөн жумада Белоруссия маданиятты биздин өлкөбүздүн бренди деп жарыялап атышат да. Анан жана мэрис инем айтпады баш сөзүндө, жана улутту сактай турган бул 3 белги деп, биринчи тил, маданият, анан тарых деп. Анан демек биз дагы ошол 3-түн бири болгон маданиятты сакташ үчүн жана Белоруссияда брендке айлантабызбы, же андан дагы бир жогорураак бир деңгээлге көтөрүшүбүз керек деп ойлойм. Бул белгилердин эң негизги максаттарынын бири деп эсептейм. Рахмат. Конференцияда жасалган баяндамалардын жыйынтыктоочусу катары Бак-Дөөлөт коомдук фондусунун ишкери Гүлнур Берикбай кызынын баяндамасы болду. Бул иш-чара жыйынтыктуу болуп, ар бирибиз туура, так маселени көрүп, аны чечкенге күжүрмөн ишибизди мекенге, элге, кийинки урпактарга арнайлы деген чакырык менен башталып, улуттук дөөлөттөр, элдин куту жөнүндөгү түшүнүктөр философиялык чечмелеништен турду. Сөздүн тереңин тааныган адамдын көбү бул көтөрүлгөн маселелер боюнча өзүнүн кубаттуу кызматын арнайт деп биз ишенип турабыз. Себеби билгилер элдин куту болуп туруп бул иштен четте калбайт деп ойлойбуз. Ар бир адам жашоодогу чоң милдетин аткаргысы келет, өзүнүн атын булгагысы келбейт. Жашоонун ыргагын түздөш үчүн жашоонун ыргагын тааныш керек. Азыркы учурда жашоонун ыргагы өсүүдөбү, өнүгүүдөбү? Бул үчүн үлүктүү, кубаттуу болуш керек. Эгер бир тармакты алып көрсөк, андагы деңгээл салыштырмалуу өсүүдөбү же жокпу? Деңгээлдин өсүүсүн өзөктүү көрсөткүчтөр айкындоосу зарыл. Акыл калчап таразалап иштөө зарыл. Көп учурда адам көрсөткүчтүн тереңине жетпей баалайт. Көрсөткүчтүн тереңине жетпей баалаганда негизинен көрсөткүчтөр өсүүнү көрсөтүп атса да, бирок жашоодо ал өсүү болбойт. Мисалы, билимибиз өсүп өркүндөдү деген көрсөткүч жашоодо өзүнүн ордун таппаса, ал көрсөткүч тереңге жеткен көрсөткүч эмес. Дарыгерлердин саны өсүп, бирок өтө терең билимге жеткен адистер жок. Тил, адабиятты бүткөн адистер болгону менен адамдын көңүлүнүн тереңин таап, таасир берип, тереңдикке чакырып, баалуулукту тартуулаган чыгарма аз болсо, сөздүн кудуретин тааныган адис жок. Эгер жаңылыктагы илим-билим болсо, ошонун негизинде иш болбосо, ачылыштар болбосо, анда ал адис жөн эле техникалык каражаттан аны жакшы билген адис катары калат. Эгер акыйкатчымын деген адистер акыйкаттын көзүн таанып, туура так иш кылбаса, таразаны тең кармабаса, ал өзүнүн туура эместиги менен бул түшүнүккө балта чапкан адам. Өндүрүштү башкарам, аны тааныдым деп, билим алгандын көбү өндүрүштү таанай албаса, акча каражатын туура нукка пайдалана албаса, анда ал адамда өндүрүштү тааныган билим жок. Мындай көрүнүштөр биздин азыркы жашообузда арбын кездешет. Эмнеден улам биз ушундай жагдайга кабылып калдык деген суроо жаралат. Ар бир элдин, улуттун
жашоосунда өнүгүүнүн эки багыты болот. Бирөө тамырлуу багыт жана тамырсыз багыт. Тамырлуу багыт бул ата тектен келаткан колдоо, коргоо, биримдик, ынтымак. Бул нерсе жашоонун ыргагында, жашоонун негизинде болгон. Буга мисал уруунун ичиндеги кызмат, эл ичиндеги ашар, эл ынтымагы, жакшылыкта, жамандыкта жана башка ушул сыяктуу нерселер. Тамырсыз багыт колунда бар адамдардын колдоо, коргоо көрсөтпөй калганы, үстө кылып бери деп акча бергени, эр азаматтардын элге кызмат кылбай калганы, элдин жүгүн көтөрбөй калганы, жеке кызыкчылыкка иштеп калганы. Арстанбек акын айткандай, көп адамдар элден чыгып калганы жана башка ушул сыяктуу көрүнүштөр. Бул эки багыттын айырмасы аркалаган кызматында, көтөргөн жүгүндө, тандаган багытында болгону менен биримдиги да бар. Биримдиги бул өсүп өнүгүү. Бирок биз кандай өнүгүүнү каалайбыз? Эл менен, мекен менен иши жок жеке адамдын жетишкендиктеринби? Же ошондо өнүгүүнүбү? Же болбосо ынтымагы, биримдиги, күч болгон жалпы элдин өнүгүүсүнбү? Ал үчүн биз өзүбүздүн турмуштук бай тажрыйбабызды иликтеп, андан сабак алып, бир жыйынтыкка келишибиз абзел. Азыркы учурдагы билим кылым карыткан акыл менен айкалышканы оң. Бул жашоонун талабы. Кылым карыткан адамзаттын акылы. Бул ак бол, таза бол, күчтүү бол. Актын, тазанын ичинде ойдун, иштин, кызматтын, жашоонун ар бир ыргагын камтыган сөз. Күчтүү бол деген бул дагы өтө күчтүү сөз, терең сөз. Ошонун кырларынын бири акылга күчтүү, билимге күчтүү, сезимге күчтүү, жашоодо күчтүү жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөр. Ушунун баары адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки талап. Биз кааларыбыз ушул талапты терең түшүнүп турмушка ашыралы. Акылга акыл кошуп ширетели, акылга айкын сөздү киргизели. Акылман адамдардын кызматы өтө баалуу жана негиздүү. Биз акыл топтоп негиздүү ишти баштайлы. Педагогика илиминин аалымы Волков таамай белгилегендей, эс тутумсуз тарых болбойт. Тарыхсыз салт болбойт. Салтсыз маданият болбойт. Маданиятсыз тарбия болбойт. Тарбиясыз инсан болбойт. Инсансыз улут болбойт. Ошол сымал эң оолу биз билим берүү тармагын өзгөртүүнү сунуштайбыз. Билим берүү тармагында ата-эне менен мектептин байланышы каражат маселенин негизинде эле болуп калды. Мектеп балдар үчүн өтө чоң мааниге ээ. Үй бүлө бере албаганды мектеп берүүсү зарыл. Мектеп билим багытында эле алектенбестен балдарга даректүү тарбияны берген оң. Ал тарбия кыргыздын эс тутумуна негизделген, баалуулугуна ширелген тарбия болушу керек. Бул үчүн мектеп менен ата-эненин болгон байланышы жеке эле каражатка такалбай, баалуулукка да такалганы оң. Үйдөн ата-эне балага мектепке жана мугалимге сый мамилени үйрөткөнү оң. Азыркы учурда окуучунун укугу мугалимдин укугунан бийик турат. Окуучу мугалимге одоно мамиле жасаган көрүнүштөр көбөйдү. Ошол эле учурда мугалимдер окуучуга одоно мамиле жасаганда алардын жоопкерчилиги күч. Мындай көрүнүштөрдү жойгонго аракет болгон оң. Биздин сунушубуз балдарды туура багытта тарбиялаш үчүн өзгөчө кыргыздын каада салтына, баалуулугуна негизделген сабактарды берген абзел. Бул үчүн биздин коом 3 тепкичтүү жыйынтык берчү иш-чараны сунуштайт. Алгачкы кадам чоң шаарда, кичи шаарда жана айылда бирден мектепте улуттук билимге камтылган өзгөчө сабактарды өткөрүү. Бул сабак жеке эле окуучуларга эмес, мугалимдерге дагы өткөзүү зарыл деп эсептейбиз. Бул ишти Бак Дөөлөт коому сиздердин колдооңор менен алып кетүүгө даяр. Ушул иш-чараны бала бакчадан өткөзүүнү сунуштайбыз. Бул үчүн шаар ичиндеги бир бакчада эксперимент катары иштеп баштасак болот. Өзгөрүү бир эле билим берүү тармагында менен чектелбестен, улуттун өнүгүүсүнүн башаты болгон маданият тармагында да алгылыктуу аракеттер болуусу зарыл деп эсептейбиз. Маданият тармагында
басымды кут, дөөлөт, баалуулукка арналган иштер болгон оң. Бул иш-чарабызды өкмөт тарабынан колдоого алынат деген ишенибиз бар. Элдин куту болгон бул билгилер ушул иштин ажарын ачат деп биз толук ишенебиз. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу конференциянын катышуучулары, азыр биз биринчи бөлүгүбүз жыйынтыкталды. Эми тизмеге 21 адам жазылды. Ошон үчүн мен сиздерден өтүнөрүм эле, биздин иш түзүм боюнча бир 10 мүнөткө биз создуктуруп атабыз. Эгерде баардыгы өз пикирлерин так айтып жетишкендей болсун десек, анда бири-бирибизди сыйлап, ушу сөзүбүздү регламентке так сактасак, 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин биз беребиз. Ошондо азыр биринчи сөздү Шаршенов Ормон агайыбыз Айтамга коомунун тең төрагасы өзүнүн пикирин билдирди. Көтөрүлгөн маселенин оңгусу кимди гана болбосун ойлондурбай койбойт. Биз бекеринен 20 жылдан бери багыттуу өнүгүүнүн жолуна чыга албай келе аткандыгыбыздын айкын көрүнүшүн бүгүн жаштарыбыз алдыга алып чыкты. Маселени түздөн түз коюп аткан сөздөрдөн ой келет. Бизден бүгүнкү күнгө улуу муундан эмне калды? Кусайын агайыңар айткандай, бирок атпай, жылан чакпай, жылкы теппей. Кыргыздар бүгүн жананын оңгулуу багыты канаты сынган шумкардай, туягы түшкөн тулпардай, булагы жок конуштай, кылы үзүлгөн комуздай, калагы жок кемедей, кулагы дүлөй немедей болуп калганбызбы деп да ой кетет. Ошон үчүн өзүбүз 5 миллион болсок, анын 3 кыргыз болсо, бири сыртта жүрсө, кандай үн, кандай ый, кандай өкүнүчтүү арман күү менен элибиздин эртеңкисине багыт бере алабыз деген ой толгоо бизде болбой койбойт. Урматтуу катышуучулар, элибиз айтыптыр, билгилер сөз баштаса ой топтолот, билгилер көч башталса эл козголот. Кемеңгер жөө бетине аттанганда жесирлер муңдууларга баш көз болот. Бул башыбыздан өтчү нерсе окшойт, өтүп келатат. Бирок эртеңки күнгө эмнени калтырабыз дегенде руханий байлыктын көз ачык экендиги көрүнүп, Кудайга тобо десек болот. Манастын эстелиги акыласы менен аянтка келгенден баштап бизде абройлуу, уюткулуу элдин оңгусунун жүзү ачылгандай болуп сезим туулду. Жаштарыбызга рахмат. Түп түз эле илгерки көчмөн турмуштан азыркы эң бийик деңгээлдеги акчаты бар мамилесине келип жеттик. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда миллионерлер пайда болбоду. Ошолорду биз мына жакшы адам деп жаштар ошолорду көрүп жашап атпайбыз. Сөзсүз машина алышым керек, сөзсүз үй алышым керек, андан кийин аял алышым керек деп. Эң кызык жери ошо үй алгандан кийин, машина алгандан кийин үйлөнгөн жаштарда ажырашуу көп болуп атпайбы? Демек кыргыздын турмушка болгон мамилеси такыр башкача болгон. Азыркы европалык деңгээлдеги тарбия такыр башкача. Ошон үчүн ушундай турмушта жашап атабыз. Демек, биз орто мектепте, вуздарда жакшы дисциплиналарыбызды, сабактарды окуу программасына киргизип, андан кыргыз маданиятын, салтыбызды үйрөткөн менен биздин лекциябыз, биздин айткан сөзүбүздүн убагы бүткөндөн кийин окуучулар, студенттер, магистранттар, аспиранттар лекциядан кийин эшикке чыкканда бүгүнкү биз айткандан башка
эшикте караса, чыныгы эшиктеги турмушту караса, акчанын, куу кишилердин үстөмдүк өкүм сүргөн коомду көрүп жатпайбы күнүгө? Демек, мамлекеттик идеология мына ушуну эске алып туруп, биз күчтүү идеология түзүп, жаштарды ошол багытта тарбиялашыбыз керек. Демек, биздин жаштар эмне болуп келатат? Аларга Калыгулдунда, Арыстанбектин да эч кимдин кереги жок, аларга акча керек болду. Себеби жаш болсо ошондой болуп атпайбы? Анан алар кайка бармак эле. Илгерки натуралдык чарбадагы атасы тартуу кылган күлүк аты жок, койлору жок. Алар тартуу кылган тиги менчикке берген ошондой чарбасы жок болсо, анан баары тең акча болсо, анан ал эмне кылмак эле? Асмандан жасап алып ошонун баарын. Демек, биз мына потребительдик коом болуп калгандан кийин биздин бүткүл саясат, бүткүл багытыбыз ошондой болуш керек. Депутаттар бүгүнкү күндөгү деңгээл менен биздин мурунку жакшы сапаттарыбызды айкалыштырган жакшы закон чыгарып, анан ошол закон көзөмөлдөп ишке ашыш керек. Мына ушундай жыйындар, газета, журналдар, радио, телеберүүлөр биздин түпкү стратегияны туура тандап, ошол биздин күнүмдүк мындай жыйындар кыргыз, орус тилдеринде кыргыз турмушун биздин республикада жашап аткан 80ден ашык улуттун өкүлдөрүнө баарыбызга күнүгө ушуларды айтып туруш керек. Элге кызмат кылыш үчүн, же мамлекетибизге кызмат кылыш үчүн депутат болуш керек, же болбосо бийликке барыш керек деген түшүнүк айрыкча жаштарыбызда абдан терең орун алганда, ошол ойдон кетирип бийликке барбай деле, кызматка олтурбай деле, элибизге кызмат кылса болот деген түшүнүктү ушу жаштарыбыздын өзөгүнө жеткирүүгө аракет кылыш керек деген ойду айтмакчымын дагы. Негизинен эми мен сиздерге сөзүмдү көбөйтпөйүн, убактыңыздарды көп албайын, урматтуу замандаштар. Сөздөн ишке өтө турган убакыт келди деп баарыңыздар макул болушуңуздар керек. Айтылып аткан сөздөр көп. Ошондуктан бүгүнкү жыйын максатына жетип, билгилерди биримдикке келтирип, келечек үчүн иштөөгө ынандырып, иш баштаса, анда элибиздин, өлкөбүздүн келечеги жаркын болоруна мен терең ишенемин. Рахмат. Рахмат. Азыркы сөз профессор Лайла Үкүбаева эжеге берилет. Эмиси кийинки сөзгө даярдансын Шадиев Султан жеке ишкер. Бүгүн абдан бир олуттуу маселелерди уктум. Мен ошол бүгүнкү айтылып жаткан маселелерден кандайдыр бир ошонун чечилишин талап кылган өктөн бир чоң суроого тушуктум. Бул негизинен биздин улуттук негизге алып барып такала турган маселелер. Бүгүн ошол эгемендүүлүктөн кийинки канча бир мезгил өтсө дагы биз улуттук негизден алыстап кетип, өзүбүздүн түп башаттарыбызга кайрылбай, ары чарпылып, бери чарпылып отуруп, көптөгөн жылдар биз боштукка орун берип койдук дагы. Ошонун негизинде биз жана руханий диверсияларга окшогон көп маселелерге тушугуп, бүгүнкү күндө абдан бир оор мезгилде турабыз. Мына ушул мезгилде биздин жаштар, бүгүнкү баяндоочулар эмнени талап кылып жатат? Бүгүнкү баяндоочулар ушул улуттун уюткусу билгилер экендигин көтөрүп чыгып атышат дагы. Анан кийин ушул билгилерде ынтымак жок болуп атат деген маселени абдан басым жасап атышат. Мисалы үчүн ушул Мелис Мураталиев ушул маселени билгилерде ынтымак жок деп атат. Экинчи Айжан Чегебаева деген кызыбыз келечекте кызмат кылчу билгилер барбы деген суроону бүгүнкү күн тартибине коюп атат. Анан билгилерден жооп берүүнү талап кылабыз деп атышат. Атай Абылешев деген жигитибиз биригип иш баштооңорду талап кылабыз деп атат. Мына ушундай талаптарды коюп аткан мен абдан олуттуу бир маселеге коомчулуктун көңүлүн бурутурат деген ишенимге алып келди да. Бул жөн эле бекеринен чыгып аткан сөз эмес. Негизинде
ушул билгилер улуттун уюткусу экендиги чын, бирок бир нерсени биз алмаштырбашыбыз керек. Эл кызматында, мамлекеттик кызматында жүргөндөрдүн баардыгы эле билгилер деп айтуудан алыс болушубуз керек. Билгилер деген бул элдин акылманы, элдин уюткусу, элдин улуттук салт санааны алып жүргөн, өзүнүн артынан көптөгөн жаштарды, кийинки муундарды, замандаштарын алып кете ала турган бир уюткулуу адамдарды биз билги деп эсептешибиз керек. Ал эми эл башында жүрсө эле, же болбосо жанагындай бир кызматта жүрсө эле, аларды билге деп анан ошолорду бириктирсек десек, анда биз чоң жаңылышкан болот элек. Ошондуктан бүгүнкү жаштардын айтканынан улам, мен мындай бир ушул маселелерди колдоо менен бирге ушул билгилер биримдиги деген коомду кандай түзөбүз, коомбу же билбейм кандай, анан ошолор кандай иштеш керек дагы, ошол билгилер биримдиги талап кылып аткан азыркы жаштар ишин кандай багытта алып кетиши керек. Ошол билгилер биримдиги мамлекетке, коомго кандай кызмат өтөшүбүз керек, улутка кандай кызмат өтөшүбүз керек. Мына ушул багытта кандайдыр бир ойлоно турган маселелер, мындан аркы иштин багытын кандай багытта алып кетиш керек. Бүгүнкү биздин жаштар алып чыгып аткан маселелерди андан ары экинчи этапка, үчүнчү этапка, жогорку этаптарга кантип чыгарып кетишибиз керек. Бүгүнкү конференциянын негизги суроосу, мен ойлойм, негизги максаты мына ушунда болуш керек. Көч бара-бара түзөлөт дейт. Бул иштин башталышы болуп отурат. Мындан ары ушундай иштерди улам тез арада өткөрүп, жаштарга жеткирип, ар бир окуу жайларында өткөрүп, жана башка жерлерде өткөрүп, коомчулуктун көңүлүн ушул маселелерге бурушубуз керек деп ойлойм. Анан дагы бир маселени айтайын деп атам. Бүгүн көп маселелер айтылды, баардыгы маанилүү. Ошонун ичинде бир маселе бар. Мына биреки балдарды үй бүлө жылы балдарды тарбиялоо деп атпайбызбы? Мына ушул эң негизги маселе экен да. Мына ушул жөнүндө биздин улуу акылманыбыз Чыңгыз Айтматовдун айткан бир сөзү бар да. Кылым карытар бир күн романындагы Сабитжандын жана көңдөй болуп калгандыгы жөнүндө кеп кылып келип айтат да, адамдын адамга кыла турган эле жакшылыгы үй бүлөдө адам болчу баланы тарбиялаш керек экен дейт. Аны дагы арачолодо колуң тие калганда эмес, ар дайым жанында болуп, ошого тарбия берүү, изги мамиле жасоо милдет экен деп айтканы бар. Мына ушул нерсе бүгүнкү күндө абдан маанилүү болуп отурат, абдан ыйык болуп отурат. Биз ушул нерсени өзүбүздүн жаштарыбызга жеткирсек, жанагындай көйгөй маселелердин көпчүлүгү балким ушундан улам түзөлүп кетиши мүмкүн эле. Эми урматтуу конференциянын катышуучулары, бүгүнкү көтөрүлүп жаткан маселелер ар бириңиздерге ички канат бүтүрдү го деп ойлойм. Мен ошондой сезимде калдым. Абдан кубанычтуумун биздин ушундай жаштар өсүп келе жаткандыгында, ушундай бир замандаштарыбыздын бар экендигинде. Демек Кыргызстандын келечеги, кыргыз элинин келечеги эч кандай үмүтсүз эмес, тескерисинче ушундай жаштарыбыз бар да, жолду түзөп кете турган. Ошол улуу муундар чакырбастан билгилерди, ушул жаш муундардын чакырып отурушу, биримдикке чакырып отурушу, ынтымакка чакырып отурушу, иш алып барууга чакырып отурушунда чоң маани жатат. Барыңыздарга рахмат, иштерибизде ийгилик болсун, ойлоно турган иштерди, жасай турган иштерди бирдикте иштейли. Биз дайым силерди колдойбуз. Мен бүгүнкү сөзүмдү улуу сөз менен баштагым келди. Жашоонун негизи жакшыда, жашоонун тузагы жаманда, жашоонун ажары сүйүүдө, жашоонун азабы көңүлдө деп. Ушул 20 жылдын ичинде биз мына көңүлдөн, өмүрдөн, үмүттөн кургалган учурлар да болуп келди. Бирок Кыргыздын уюткулуу эл дайыма билгилерден кем эмес эл катары биз бааланып келгенбиз. Эгер биз карап көрө турган болсок, 20-кылымдын башында Касым Тыныстановтар Кыргызстандын ушул 90%тен көп сабатсыздыгы үчүн күрөшүп, ушу эл билимдүү адамдар көп болсун деп бир кылым мурда иш алып барган. Жусуп Абдрахманов дагы ушу Кыргыздын кыргыз болуп кетүүсүнө, мамлекет болуп кетүүсүнө чоң салым кошкон. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз сабаттуубуз, баарыбыз билгибиз, баарыбыз көп нерсени билимдүү болдук.
Бирок бүгүнкү күндөгү биздин билгилердин негизги маселеси бул, мен ойлойм, ушу баалуулукка, тууралыкка биз жаш муундарды тарбиялашыбыз биз үчүн чоң милдет жана жоопкерчиликти элестетем. Эми эгерде үй бүлө орукчан болсо, мамлекет орукчан. Үй бүлө мээримсиз болсо, мамлекет мерез. Үй бүлө билимдүү болсо, мамлекет билимдүү, мамлекет күчтүү. Бул үй бүлөдө эң негизгиси, ар бир үй бүлө бул мамлекеттин келечеги үчүн чоң жардам жана чоң нерсе болуп эсептелинет. Биз бүгүнкү күндө биздин мамлекетте ошол ак шумкарларды тарбиялап чыгабызбы, же башка айры куйруктарды, тас жорларды тарбиялап чыгабызбы, ошого карата биздин келечегибиз болот. Мына биздин өткөн кылымдагы ак шумкарларыбыз биз үчүн кандай гана ат көтөргүс жумуштар жасап беришти. Биз дагы ушул нерселерди ар бир үй бүлөдө болуп келген. Мисалга ала турган болсок, 12 жаштан баштап кыргыз элинде жалындаган жаш курак, бүрдөгөн курак, акылга толуп турган убак бул гүлдөгөн убак деп орто муунду өргөн. Акылдын тереңине жетип, акылына саатып айткан убак бул толук курак деп, кутман курак деп айтып келишкен. Эгерде биз үй бүлөдөн тарбияны жакшы ала албай калган учурлар болсо, үй бүлөдө ата, эне, чоң ата, чоң энелер кээде колдору бошобой тарбияга жакшы сиңирбей калса, анда коом тарбиялап келген. Эң негизгиси ушул улуу муун менен орто муундун жоопкерчилиги эле. Ошол эле ар бир муунду 12 мүчөлгө бөлүп келген кыргыз эли. 12ден баштап акылга толук турган убакта 36 жашка чейинки бул жаш курак болуп эсептелинген. Ошонун оргуштап турган убагы 24 жаш курак эле болуп саналат да. Ошол убакта бир гана өкүнүч болуп калган жаштардын арасында, ай мен окуп калбайт белем деген. Эгер биз 36 жашка куракка келгенде, биз жаш муундун жалындаган жаш убак өтүп, орто муундун катарын толуктай турган убак келгенде, ошол мүчөл жылында өзүнө жаштарга өзү жаш мен кие албайм деп ушул жаш муундарга өзүнүн жакшы көргөн кийимдерин берген. Мүнөзүн, кыялын, калпагын, оюн, жүрүм турумун баарын орто муунга ылайык кылып оңдоп койгон. Улуу муундун ошол тарбиялык, орто муун менен улуу муун тарбиялык мааниси өтө чоң эле. Азыркы сөз Гүлшайыр Хакимова эжеде. Даярдансын Марс Бузурманкулов. Эл башында туруп, өлкөнүн тагдырына таасирин бере ала турган билгилер өз кызыкчылыктарын четке коюп, эл жөнүндө камыра баштаса деген бир ушундай бир сунушум бар эле. Эми бул жерде билгилерибизден биз өксүгөн жокпуз. Канча билги болсо, ошончо пикир болот. Канча билги болсо, ошончо сунуштар болот. Ошонун ичинен талдап, салмактап, акылдын курамын таап, азыркы учурда эң олуттуусун, эң зарылын тандап, акылдашып, анан ушул жерде мына жаштар канча сунуштар киргизип атат. Ушул жаштар бизге эң туура талап коюп атат деп чоң ишке аттансаңыздар деген дагы бир өтүнүч. Эгерде ушул билгилерибиз ар бириңер бет алдынча эле аракет кыла берсеңиздер, сызылган ой сыдырымга тартылбайт, сызылган ой аныктама бере албайт, сызылган ой кубатсыз ой дегендей. Таштын арасынан сызылып чыккан суунун кубаты кандай жок болсо, чаржайт жасалган иштердин дагы кубаты ошончолук жок болот деп ойлойм. Ошон үчүн билгилер тууралыкты тутуп, айткан сөзүңөргө туруп, келечекти кыраакылык менен көрө билип, туура багытты кармап,
ой санаңарда дагы, максатыңарда дагы, кызматыңарда дагы биримдик болсо, тоонун башына шаркырап аткан суунун кубаты кандай күчтүү болсо, ишиңердин жүрүшү дагы, ийгилиги дагы ошончолук кубаттуу, натыйжалуу болот деп ойлойм. Кылгандын баары иш эмес, жазгандын баары сөз эмес дейт. Иш болот жыйынтык болсо, иш болот бүтүндүк болсо. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө бийик сезим пайда болсун. Кылган ишим, баскан изим урпактар аркылуу таанылат деп сереп сала жүрсөк дейм. Рахмат. Идеология жөн гана күн астында жашап жаткан бул ар адамдын күнүмдүк жашоосундагы адептүүлүк, чынчылдык, ынтымактуулук жана бакубат жашашына болгон бир ойдун туруктуу, негиздүү орду экен. Ал эми бизде болсо көбүнчө идеология дейбиз, бирок ал бир мындай болуп атат да, бир асмандагы булуттардай, колубуз жетпейт. Же асмандагы жылдыздардай, же бул шамалдай болуп атат. Бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн идеология жөнөкөй жашаган адамга дагы, же болбосо калкка дагы мындай жакшылыгын бере турган, карапайым адамдын жашоосуна кандайдыр бир жакшы таасир берип, жашоосунда кандайдыр бир жакшылыктар ошол идеологиянын негизинде коштолуп турса, кандайдыр бир кереметтер коштолуп турса гана ал адам ошол идеологияны колдойт жана анын жүрөгүндө дайыма ошол идеология болот. Демек, идеология бул ар бир адамдын жашоосу. Башкача айтканда, идеология адамдын күнүмдүк жашоосу менен тыгыз байланышта болушу керек экен. Мен мисалы азырдагы бул биздин кыргыз манас идеологиясын жана ошондой эле башка мисалы дин менен жана ислам дини менен жана христиан дини менен болгон өсүшүнүн салыштырып өтөйүн. Анткени бул жерде мындай болот. Ислам дининде же христиан дининдеги адамдар эмнеге ушунча өз диндерине берилип, чын жүрөктөн аны сүйүп, урматтап жана келечекке ишеним менен карап, бири-бирине болгон ишенимдерин арттырып жана керек болсо аркы дүйнөгө дагы ишенимдүү карашы бул эмнеден? Анткени алардын идеологиясы, башкача айтканда ишеними алардын жүрөгүндө жана күнүмдүк жашоосунда. Алардын идеологиясынын негизи бул Кудай жана Кудайдын сөзү деп бекем турушат. Ошон үчүн алардын мындайча айтканда, ал эми Кудайдын сөзү деген эмне? Ал таш жүрөктү жумшарткан, акыл эсти жаңырткан, кара кылды как жарган, алсыздарга дем берген, адамдын абийирин ойготуп, сөөгүнөн өтүп чучугуна жете турган улуу сөздөр. Мисалы, алар ушул диндегилер жумасына 2 жолу, 3 жолу жолугуп, чогулуш өткөрүп, бири-бирине үйүнө барып, Кудайдын сөзүн талкуулашуусу, достук мамилелешүүсү, битир садага бериши, бири-бирине болгон жардамдашуусу, алардын ичара достугун биримдигин, ынтымагын бекемдеп атат жана баардык элди бир ойго, бир максатка келүүгө өбөлгө түзүп атат. Мисалы, болжол менен айтканда, бир күндө жүздөгөн адамдар, миңдеген адамдар дүйнө жүзүндө ислам динине жана христиан динин кабыл алышат. Эмнеге? Анткени алардын жүргүзгөн идеологиясы, иш аракеттери, кызматтары жана үгүттөөлөрү адамдын күнүмдүк жашоосуна абдан пайдалуу болгондугунун негизинде. Ал эми бизде манас идеологиябызда биз манас десек, бирок бир туугана күйүп жүгүн көтөрбөсөк, ооруган бирөөгө барып жардам бере албасак, бири-бирибизге жүрөк жылыта турган, ишеним бере ала турган сөздөрдү айта албасак, аталар балдарга бата бере албаса, ал эми жаштар айтылган улуулардын сөздөрүнө кулак салбасак, тескерисинче бири-бирибизди кордосок, басынтсак, шылдыңдасак, адептүүлүк жана адилеттүүлүк эмне экендигин
билбесек, жакшылык менен жамандыкты айырмалай албасак, биз эч качан идеологияны дагы, келечекти дагы кура албаарыбыз анык. Манас деп манас деп эле биз бир 10 чактыбыз жүрөбүз, бирок калгандарыбыз каякта жүрөбүз. Андыктан биз азыр жаштар ички дүйнөбүздү жана руханий абалыбызды оңдойлу. Азыр бизге чындык, адилеттүүлүк, адептүүлүк, акыйкаттык абадай керек. Нандан, суудан дагы кымбат болуп турган кез. Манас эпосунда да мааниси терең ойлорду биз да үйрөнөлү. Салмактуу сөздөрдү өзүбүз түшүнөлү эң үйрөткөндөн биринчи. Каада салттарыбызды кийинки жаштарга үйрөтүүгө аракет кылалы. Элибиздин күнүмдүк жашоосунда кандайдыр бир жакшылык кылганга аракеттенели. Келечекке ишеним келечекте келбейт. Мына бүгүн азыртан бири-бирибизге ишеним менен мамиле кылышалы. Анткени элдин бир жакшы нукка да, жаман нукка да кетүүсү бул көзгө көрүнбөгөн, мындайча айтканда кыймыл десек болот. Орусча айтканда бул көзгө көрүнбөгөн процесс десек болот. Эми сөзүмдүн аягында идеологияны түптөөдө биз өзүбүз ага бүт акылыбыз менен, бүт оюбуз жана жан дүйнөбүз менен сүйүп, ошого ишенип, үмүт артып, ар дайым ал тууралуу ой жүгүртүшүбүз керек. Андыктан жаштар жан дүйнөбүздү өзгөртөлү, адептүүлүк жана адилеттүүлүктүн кийимин кийели. Манас эпосубуздун негизи бизбиз. Ал эми биздин негизибиз чындык, адилеттүүлүк, биримдик, бири-бирибизге болгон сүйүү, ишеним, ынтымак жана жараткан жалгыз Кудай өзү. Ал эми кыйындыгыбызды, эмгегибиз жана билимдүүлүгүбүз менен көрсөтөлү. Биримдигибизди бири-бирибиздин орун колдон, жеңилин жерден алган урматтообуз менен көрсөтөлү. Бул жашоодо болуп аткан сыноолордон сынбайлы, кагылбайлы, баарыбыз бир бүлөдө бир ой менен, бир максат менен ак боз үйдүн түндүгүн түшүрбөй бакубат турмуш сүрөлү. Рахмат. Азыркы сөз Кыргыз киносуна белгилүү режиссердин бири Маяк Жолон уулу Камданып турсун ички иштер министринин ардагери Шамал Бегалиев. Арбаңыздар билгилер, мен жанакы сөздің башында Айжан деген қарындашым айтып кеткен мақсат бойынша бір тақтау кіргізейін деген елем. Мақсат, білгілердің мақсаты бұл елге қызмат қылу деп айтып жатады. Бірақ қызмат қылу деген бұл мақсат емес, бұл деген процесс, бұл деген милдет керек болса. Бұл милдет. Мақсат деген емне? Мақсат деген нәрсе бұл бір чекеттен екінші чекетке қимылдау деген. Бұл деген бір сапатты екінші сапатқа өзгөртүү деген. Мақсат деген өтө улуу, анан өтө кол жеткис болуш керек. Жана бери айтып атабыз, кыргызды сактап калуу деген бир мақсат деп. Бул эле мақсат эмес, кыргыздын рухун сактап калуу бул эле мақсат эмес. Бул деген аскердик стратегия менен айтканда эң туура эмес ыкма. Аскердик стратегия менен айтканда коргонуунун эң мыкты ыкмасы бул чабуул. Бул деген коргонуп жүрүп эч качан жеңишке жетишпейсиң. Коргонуп жүрүп эч качан сактап кала албайсың. Мисалы үчүн улуу өлкөлөрдү алып карасак, Кытайдын максаты эмнеде? Бул дүйнөнү багынтуу. Ошол максатына жетип келатат. Россиянын максаты эмнеде? Бул деген ушул Евразияда эйлик кылуу. Евразияда эйлик кылуу эң жок дегенде. Анан биздин кошуналардын максаты эмнеде? Ошол эле Өзбекстан, Казакстанда. Бул Орто Азияда эйлик кылып, ошол Орто Азияны мындайча алганда экспансия кылып, өзүнүн маданиятын, рухун жайылтуу. А биз болсо коргонуп келатабыз. Ошон үчүн бул ыкма абдан туура эмес. Менин сунушум кыргыздын жана билгилердин максаты бул деген кыргыздын рухун жайылтуу, чабуулга өтүү деген сунуш менде.
ошондо гана бул жерде шахмат ойногондор бар, көкбөрү тарткан күрөшкөндөр бар. Эч качан чабуулсуз жеңишке жете албайсың. Ошон үчүн биз коркпой, үркпөй өзүбүздүн рухубузду, өзүбүздүн маданиятыбызды таңуулап, керек болсо ошол мигранттарды колдонуп, ошол чет мамлекетке жайылтышыбыз керек өзүбүздүн рухубузду. Анан азыр сүйлөп өткөндөй ишкер адамдар, мисалы үчүн, ушул боюнча колдоо көрсөтүп, таланттарды, ошондой китептерди чыгарып, керек болсо Россияга, чет мамлекетке чыгарыш керек. Ушундай тактоо киргизем деген биздин максат башкача болуш керек. Рахмат. Бүгүн баяндоочулар баалуулук менен тууралык жөнүндө өтө терең маалымат беришти. Мен дагы бул маселеге кичине токтолуп кетейин дедим эле. Ата тегибиз байыртадан баалуулукту туу тутуп, тууралыкта жашаган улуу эл экенин тарыхыбыз айтып турат. Буга мисал болуп, улуу Манас дастанында да сөз кунун бийик баалап түшүрбөгөн, сөз менен жоосун жеңип сөздөн өлгөн, жалганда коноктугун сезе билген, жатында өздөй көрүп төрүн берген деп элибиздин улуулугун даңазалап жатат. Эгерде жатка да өздөй көрүп төрдү берсек, анда эмне үчүн азыр элде ынтымак ыдырап бириндикке келе албай жатабыз? Эмнеден адашып, эмнеден тайып жатабыз деген суроо ар бирибизде болсо керек. Эгер адашсаганда, адашкан адам мээримден таят экен. Адашкан адам сүйүүдөн таят экен. Адашкан адам көңүлдөн таят экен. Демек адашкан адамдын жан дүйнөсү жакыр болуп, өзүмчүлүк күч алып, баалуулугун өзгөртүп алгандан болсо керек. Ошол себептен баалуулукту байлык менен мансапка койгон билгилер элдин ыркын кетирип, бөлүп жарып, өз кызыкчылыктарына колдонуп жаткандай. Эгер тарыхты алып карасак, мындан 200 жыл мурун көлдүн эли ынтымакка келе албай, ыркы кетип турган кез экен. Ошондо көлдүк акелердин эң улуусу акылман каргаке, биларман бийлерди чогултуп, жоо бар жерде жоболоң, ырк кеткен жерде тополоң. Эр менен эрдин эрегишинин эбин тапса болот. Эл менен элдин эрегишинен Кудай сактасын. Эр эрегиши мал менен бүтөт. Ал эми элдин эрегиши кам менен бүтөт деп элди бириктирип, Боронбайды султан шайлаштыр. Эгерде убагында каргаке жалаң гана көлдүн элин бириктирсе, азыркы учурда жалпы кыргыз элин бириктирүү зарыл болуп турат. Ошондуктан азыркы учурдагы элди бириктире турган биларман билгилер силерсиңер. Эгерде биз өзүбүздүн элге жерге деген сүйүү сезимибизди ойготуп, бири-бирибизге кечиримдүү болуп, мээрим менен аяр мамиле жасап, ынтымакка келсек, анда улуттун уюткусу болуп бириндикке келе алабыз. Ар бир билги өзүнүн сугатчылык адебин билип, суусап, акыл сурап, адашып турган элге баалуулукту таанытып, тууралыкка багыт берсек, ошондо гана биз өзүбүздүн алдыга койгон максатыбызга жетип, элди бириктире алабыз деп ойлойм. Эгерде урпактарың мекенге кызмат кылсын десең, мекенди бийик тутуп жүрсүн десең, мекенди сүйө билгин, мекенге күйө билгин, анан да балдарыңа бул сезимди бере билгин. Рахмат көңүл бурганыңызга. Бул жерде негизги маселе бул биримдик болуп атат. Ушу биримдик эмне үчүн жок болуп атат деп. Ошону биз ошо жөнүндө бир кыскача мен айтып кете турган болсом, бул биздин өзүбүздүн аң сезим менен байланыштуу да. Бизде азыр калыптанып калган аң сезимибиз өзүбүздүн ата бабаларыбыздын аң сезими менен шайкеш келбей аткандыгы. Бул бир себеби өз убагында биз мынакей көчмөн болуп отурукташканда, мынакей отурукташкан элдерди туурап жашап баштаганда, ошондо беримчилик жашоо пайда болгондо, ошо беримчилик жашоо, беримчилик аң сезимдин башаты болуп келгенде, андан кийин болсо мынакей совет доорунда кыргыздардын каймактарын калпып туруп жокко кетиргенде, мынакей биз кыргыздар ушу башыбыз жок, денебиз калгандай болуп калдык да. Ошондо ошо дене болсо бул материалдуу нерсеге эле умтулган нерсе. Бул жерде болсо биз жанакы алып айтсак
ичкен тамагыбыз болсо, көңүлүбүз ошо биздин денибизге жараша. Мына ошондо алып айтсак, ошол билимчилик аң сезим, имитациялык аң сезим деп айталы. Ошол аң сезим бу дүйнөдө жанакы билимчилик гана жашоону жаратат. Биз болсо башка элдерге окшош болгону аракет кылып, умтулуп баштадык. Бул батыш болобу, чыгыш болобу, иш кылып баарын эле туураганга аракет кылып, ошолордой болуп жашаганга аракет кылып, ошолорго турмушка чыкканга умтулуп, ата-энелери болсо бири-бири менен мактанып, менин тиги күйөө балам, тиги төрүп, менин күйөө балам кореец же дагы башка деп. Анан кийин ошондо айтып атканда, биз айтып атканда, мынакей бу ушул аң сезим бир өзгөчө нук бере албайт да. Эмне үчүн дегенде, бүгүн бизге бул американец жакшы көрүнсө, эртең түрк жакшы көрүнүп калышы мүмкүн. Бүрсү күнү болсо кореец жакшы көрүнүп калышы мүмкүн. Ошондо бу билимчилик аң сезим дайыма багытты алмаштырып турат да. Улам биринен башкасына өтүп турат. Ошондо биздин өзүбүздүн күч кубатыбыздын баары тең текке кетип калат да. Өзүбүздүн жанагы биз айтып аткан өзүбүздү өсүп сактап, өсүп өнүктүргөнгө жумшаганын ордуна биз башкаларды туураганга бүтү күч кубатыбызды, демибизди кетирип коюп атабыз да. Андан кийин чарчап эле, андан кийин бири-бирибизге ыйыбызды айтып отуруп калабыз. Эмне үчүн өспөйбүз, эмне үчүн тигитпейбиз, эмне үчүн бүтпейбиз депчи. Бул жерден эми алып айтсак, негизи мисал катары белгилеп кетейин. Япондорду алалы. Япондорду мынакей басып алганда, ал жерде болсо мынакей Нагасаки, Хиросиманы айтып коелу. Эки бомба чышталгандан кийин ал жактагы жанакы баатыр эл, буга чейин согуштан коркпогон эл бир убакта эмне кыларын билбей калышты да. Анан кийин тиги жеңерин билбей, ошондо бул жерде жана биз айтып аткандай ошо билгилерге кайрылган императорлор. Эми эмне кылалы деп. Ошондо ошол жерде кайрылганда алар айткан: ар бир японго япон ким экенин биз билдирип жеткиришибиз керек аң сезимине депчи. Ошол аң сезими менен япон экенин сезип билиш керек деп. Таанып билиш керек. Ошого жараша анан кийин анын багыты нугу пайда болот. Ошондо анан кийин биз жеңе алабыз депчи. Ошондо ар бир күнү кичинекей бала болобу, кары киши болобу, багыты бирден башталчу. Эртең менен гим менен башталчу. Бирөө гимден кийин болсо ойноп баштаса, бирөөсү гимден кийин окуп баштайт, бирөөсү гимден кийин иштеп баштайт да. Биз ошондо эң биринчи багытыбыз ушу билимчилик аң сезимден айрылышыбыз керек да. Биз айрылганда кайсы жакка умтулушубуз керек? Бул биз жанакы бул жерден улуттук деп айтып атабыз, бул өзөктү дагы бир кайталап кетсек, ошо өзөктү аң сезимди биз калыптанганга аракет кылышыбыз керек да. Өзөктү деп атканда мынакей ошо жанакы өзөктү улуттун өзөгү. Ошо улуттун өзөгү болуп атканда, ошо өзөгүн биз өзүбүз таанып билишибиз керек да. Эмне үчүн дегенде, мынакей эгемендүүлүк келгенде болсо бизге боштондук берди, кылганыбызды кылып аттык, барган жагыбызга барып аттык. Мына ошентип туруп, мынакей бүт азыр диндерге чачырап, кыргыздар кайра чогулар, кантип чогуларыбызды билбей атабыз. Ошондо биздин ошо жанакы уюткубузду билип алышыбыз керек да. Ошого жараша анан кийин бириге алабыз да. Алсыз канчалык биз аракет кылсак да ишке ашпайт. Негизги максат ушул багыттын баары тең эми бул жерден жанакы тиги жыргаганыман жылкычы болупмун дегендей биз азыр монтой отуруп алып аракет кылып атабыз да. Бул жерде болсо ушуну бирден бир багыт ушундай бере турган бул мамлекет болуш керек. Бул мамлекеттик мондай багыт болуш керек.
Бул ошо жанакы системалык багыт болуш керек да. Ошо системалык мамлекеттик багыт. Ошо биз жанагы айтып аткан өзүбүздүн өзөктүү аң сезимибизди өсүп өнүктүрүү багыт болуш керек. Улуттун белгилеринин биримдиги жана үй бүлөгө болгон мамиле менен Кыргыз элинин түпкү дөөлөттөрү жөнүндөгү талкууда Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Нурбек Абдыкеев, илимпоз окумуштуулар Бердибек Жумабаев, жазуучу Асыпбек Оморов, жеке ишкер Нуркалый Асаналиев, Кайыргүл Исакова, жазуучу коомдук ишмер Баяз Турал, акын коомдук ишмер Жедигер Салаев чыгып сүйлөштү. Ушул илимий таануучулук конференциянын жыйынтыгында бир коомчулукка, өзүбүздүн элибизге, ошолордун ичинен улутту уюта турган бирлерге так сунушубуз бар эле. Жогорудагы баяндамаларда дагы кийин ошо жарыш сөзгө чыккандагы биздин белгилүү илимпоз жана башка жааттагы ошо жеке ишкерлердин сунуштарынан улам бизде билим берүү тармагы өзгөчө бир оор акыбалда экени баарыбызга белгилүү. Бактылөт коому жанагы акыркы баяндамада жасалгандай өзүбүздүн сунушубузду бул жерге дагы бир жолу менен кайталап коеюн. Биз азыркы тапта мектептерде, шаарда, айылдарда, кичи шаарда деп 3 мектепти өзүбүз болжоп, ошол мектептерде ошол биздин улуттук билимди же болбосо тамырлуу билимибизди кошумча кылып үйрөтүүнүн жолун шыгын иштеп чыгып, өзүбүз дагы ошол иш баштоого даярбыз. Конференциянын катышуучуларынын бири Кыргыз агрардык университетинин окутуучусу Гүлнара Батаканова жетектеген жумушчу топ жогорку окуу жайларына ылайыкталган улуттук билимди окутуу усулдарын иштеп чыкканы жана Бак Дөөлөт коому өзүнүн тажрыйбасына таянып мектептерде улуттук билимди окутууга даяр экендигин билдирди. Иш чараны жыйынтыктап Бак Дөөлөт фонду коомчулукка төмөнкүдөй сунуш менен кайрылды. Биздин билим берүү тармагынын өзөгү болгон мектептерде жана бала бакчаларда окутуу программаларына толуктоо жана өзгөртүү боюнча долбоор иштеп чыгып, ага негиздеп, кийинки баскычы болгон жогорку окуу жайларынын окутуу программаларына да толуктоо, өзгөртүү долбоорун иштеп чыгып, аларды келерки чогулуучу жыйында билим берүү тармагына тиешелүү чөйрөдө кенен талкууга коюу маселесин. Бул сунуш конференциянын жалпы катышуучулары тарабынан колдоого алынып, бул багытта үзүрлүү иш болуусун каалап кетишти.